Кыргыз элим, буюрса назарыңыздарда уна GAC Ion Y Plus үлгүсүндөгү уна U деп коюшат, бизде башкача айтканда U Plus. Көрсөңүздөр болот, туугандар, мен 0 пробег айдайт элем, мен масло айдайт элем, экинчи жолу унаалар жакпайт деген туугандар үчүн сиздерге ылайыкталып чыгарылган. Байкасаңыздар болот, полный родной окрас туугандар. Бул эми пробеги жок, эми маслода эмне дейсиз. Өтө бюджетный баа, азыр баасын сүйлөшүп атабыз, такталбай атат баасы туугандар. Описанияга жаза кетем, азыр ушул жерден видеодон чыгарат, баасын тактап жазып коебуз. Машинаны көрсөңүздөр болот. Мынакей тартайын машинаны. 360 камера каралган туугандар, бесключевой доступна байкасаңыздар болот сыртында. Ичине келе турган болсок, электропакет туугандар. Мына караңыздар, дверной каркасын караңыздарчы, нормально жазылган кассеталар, карталар. Мынакей электроплавающий сиденьялар каралган туугандар. Байкасаңыздар болот, мультируль, круиз контроль, климат контроль да каралган, чоң Android мониторлор каралган, 2 монитор туугандар штатный болгондо. Бирөө водительский болот, экинчиси штатный монитор. Байкаңыздар, пассажирский болсо туугандар механический болот, эми баягы водительскийдики электрический болот. Машинанын салонун прям минимум жана максимум аралаштырып шакеш кылып жасаганда туугандар, байкаңыздар, мына Android экран чоң болуп турат. 4 режими бар туугандар, берде эко, нормал, спорт, тайп педали менен туугандар, байкасаңыздар болот. Мунун бааларын болсо описанияга жаза кете турган болдук, экран бетинен чыгат сиздерге туугандар, баасы канча десеңиздер. Байкаңыздарчы, 0 пробег, эч кандай пробеги жок. Такси кылам, аркасы кенен туугандар. Унаны бир көрүңүздөр. Аркасы кененирээк уна керек дегендер үчүн туугандар көрсөңүздөр болот. Мынакей байкаңыздарчы, мына азыр болушунча артка жылып туруп алдыда отурган. Ошондо да мен отурсам монча аралыкта турат да, мына бир аз талтайып тастаганында да бир аз эме болуп атат да, кенен болуп жатканда кезинде бир байкаңыздар. Ошондо да кенен да туугандар, байкасаңыздар болот. Таптаза масло кезинде аласыздар туугандар, бул 0 пробег менен. Кимден ким кызыкса, кайрылып берсеңиздер болот электролюкска. Мына багажник тарт, аркасында кенен байкаңыздарчы. Жатып алсам деле батып кетем го, менден дагы бирөө батат го дейм. Багажникте запаска болбойт эми электромобилдерди билип калсаңыздар керек. Запасканын ордуна ушундай болот, заводдон баллончик менен чогуу чыгат, баллончик менен үйлөп кое бересиздер. Эми аны айта кеткенбиз. Өзүнчө тема, баракчадан көрсөңүздөр болот, толук обзор кылганбыз ага жөнүндө да. Машина ушундай акыбалда туугандар, бир айланып көргөзсөң алдынан да. Машинанын акыбалын. 17 размерде туугандар, клиренси бийик, алды бийик, мага кроссовер 0 пробег бюджетный вариантта чаңган күн өлбөш издеген туугандар деле кайрылып берсеңиздер болот. 500 запас кодасы менен туугандар, бул деле 500 болот. Вид эмди кандай десем, эми аватар линзалар менен вид сонун эми мындай бир байкап көрсөңүздөр, дизайн эле бир аз необычный болуп калган болбосо, мындай өзгөчө дизайн менен чыккан туугандар. Эми дело вкуса да, эми бул жагычы эми ар ким ар кандай эмеспи, ар кимге ар кандай жагат. Чаңган күн өлбөштөр просто кичине күч керек болуп калат, муну күтпөйсүздөр, бир 7-10 күнүн ичинде барат. Баасын жазабыз, төмөндө номерлери калтыра кетебиз туугандар, кайрылып берсеңиздер болот. Биз кызматтабыз. Ассаламу алейкум, Электролюкс KG.